Жакшы, эң негизгиси баягы окуйлу да аракет кылалы, Кудай буйрса. Ушул менин күйүп-бышып биздин элибиз дагы баягы өз алдынча бай мамлекет болуп кетсек экен, бир жерде иштебесек экен, бирөөнүн колун карабасак экен, өзүбүз дагы баягы өндүрүшкө өтсөк, бизден деле мыкты инсандар, көп адамдар чыкса экен деген эле максатта эң негизгисичи. Ошол. Үйлөсөк болобу? Мен макул сизден келдим. Шайраja сүйлөңүз. Канкаларга кечки салам, түнкү салам. Мен айтайын дегеним, Аладин сага аябай чоң ыраазычылыгымды билдирейин дегенмин. Сен сабактарга да катышып жүрдүм. Жана мисалдарың арасында мен өзүмдү дагы мисал катары сезип аткам. Бул илим деген нерсе, өнүгүү деген нерсе өмүр бою болчу нерсе экен да. Ооба. Орус тилин үйрөнүп аттым, чет тилин үйрөнүп аттым, англис тилин. Ошол кезде эң улуу мен болуп калып аттым да, бирок мен ага уялган жокмун. Азыр многу темага мындай коштош болуп турат. Өмүр бою өнүгүп, өмүр бою билим алып, өмүр бою адам түзөлүп турат экен. Многу көбүнчө эле азыр биздин группада жаштар болуш керек. Жаштарга дагы бир сабакты алып барып атасың. Бул өнүгүү тууралуу, адамдык, инсандык өнүгүү боюнча, келечеги боюнча аябай жакшы сүйлөдүң. Негизгиси кесиптеш экенбиз. Жаштарга мындан ары дагы ушундай ийгиликтүү темалардан көбүрөөк айтып берсең, негизи эле кыргыз эли, мусулман элдери. Ооба. Ушундай жакшы темалар менен бөлүшүп, коомубузду алдыга жылдырса деген ойдомун. Көп нерсени айттың, аябай чоң рахмат. Сен менен катарлаш жаштар дагы ички руханий сезимдер ойгонуп, адамгерчиликтүү болсо дейм. Көп эле сабактарыңды бекер өтүп берип аттың. Бекер болуп аткан мезгилде көбүнө катышып аттым. Өнүгүү болуп атты. 10 жыл алдын, 10 жыл кийин деп атпадыңбы? Мен көп билбеген сөздөрүмдү, билбеген нерселеримди мен улум менен тең болсоң дагы сенден үйрөнүп аттым. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат. Илимиңди мындан ары да өстүрө бер. Анан мага негизгиси бүгүнкү темадан эмне жакты? Көп сүйлөп койгон жокмунбу? Жок, айта бериңиз. Баягы өзүңдү тап деп атпайсыңбы? Адам өзү жаралганда эле бир нерсеге жөндөмдүү болуп жаралат экен, бул чындык. Ошол жөндөмдү таба албай эле биз өзүбүздүн жөндөмдүү эмес жагыбызга кетип калабыз да, анан кыйналып калабыз да жашоодо. Мен педагог катары айткым келет, биз балдарды оку деп, жатта деп мажбурлайбыз көпчүлүк учурдачы. Ооба. Мынча процент мындай жетишкендик болбойт деп көпчүлүк учурда ушундай маалыматтарды угабыз да. Негизи чет өлкөлөрдө баштагыч класстарда милдеттүү түрдө окутат экен дагы, андан кийин адамдын өзүнүн кесибине жараша, ыңгайына жараша өнүгүшөт экен да. Билимдүү десе эле бул ойлойт экенбиз, жана жаттап алган, билип алган, өзүнчө галстукту тагып алган, өзүнчө бир көпчүлүктү түшүнүп, акылдуу болуп сүйлөй турган адам депчи. Ооба. Негизи андай эмес. Негизи өзүнүн ишин мыкты билген адам, адамгерчиликтүү адам, бул билимдүү адам деп эсептейм да. Сен 1000 жолу ошо жаттап алганыңды, 1000 жолу билгениңди өзүң үчүн колдонгонуң менен чөйрөңдө жүргөн адамдарга жакшы таасир бере албасаң, жакшы мүнөзүң менен, мамилең менен сенин билимдүү болгонуң бирок бир тейин да. Ооба, туура. Ошон үчүн темаларым аябай жакты. Адам деген чынчыл болуш керек. Башкага да жакшы нерсени арнаш керек. Мына ушундай жакшы нерселерди айттың. Абдан чоң рахмат. Жаштар көбүрөөк катышып, келечекти жакшы жаштар түзсө деймин. Чоң рахмат. Сүйлөп койдум бирок. Рахмат сизге дагы. Эркин агай айта бериңиз. Алайда мен рахмат. Буга бираз сүйлөйбүз да, оюбуз толук айтышка. Жакшы, бериңиз. Бул азыр жакшы мүнөз, жакшы сапат, өзүн өзү өстүрүү боюнча. Кийинки мезгилдерде мен телевиденияга чыкканыбызда дагы ошол суроону бердим, эмнегедир калып кетти да. Кийинки мезгилдерде ошол жана мотивация деген китептер абдан өнүгүп кетти. Көбөйүп кетти. Кайсы китепти алсаңыз бар мотивация. Могу жерлерге келип аткан жана молодежьдөрдүн келип окутуп атканы, тренерлердин келип атканы, коркпо, үркпө, чыга бер, боло берет. Бул деле мындай опурталдуу жактары бар. Ооба. Коркпо, жасай бер, оюңа келген айта бер дегенде эле
Kede tarbiyanın mындай жактары болуп калат экен да. Анан ушуну айтайын дедим. Өткөндө дагы ушуну неме кылдым эле, анан суроону дагы өзүңүз кыска жооп берип коюңуз. Анан экинчи жагы үйгө тапшырма бербейсизби? Жакшына бир китептерди окуп келгиле деп тапшырма бербейсизби? Жакшы. Оюм мындан. Жакшы китептерден сунуш кылбайсызбы? Мындай китептер бар. Эски китептерден башка. Рахмат. Ооба, рахмат. Эми баягы тилекке каршы бүгүнкү күндө мындай да, жакшы китептер негизи көп, бирок кээде мына кыргызча болбой калып атат да. Кыргызча болбой атат. Биз ушул патриоттук сезимди баягы ойготуп, ушул кыргызча китептер, кыргызча которууга жок дегенде которууга дагы бел байласак аябай жакшы болот эле да. Мисалы үчүн, жакшы китептер боюнча мугалимдерге мен эмнени сунуштайм айтайын. Мисалы үчүн «Искусство объяснять» деген китеп бар да. Баягы «Искусство объяснять» деген бул түшүндүрүү деген. Түшүндүрүүнүн искусствосы деген китеп бар да. Мисалы үчүн кантип адам оюн кыска жана так даана түшүнүшү мүмкүн. Кээ бир адамдар бар, мисалы үчүн түшүндүргөндө 1000 сөз сүйлөйт, бирок бир маанини бере албайт. 1000 сөз сүйлөп, бир маанини бере албайт. Ал эми бир адам бар, бир сөз сүйлөп, көп маанини берет да, мисалы үчүнчү. Мындайча айтканда, кооздоп айтканда, мына ошондой нерсени үйрөнүшүбүз керек. «Искусство объяснять» деген китеп бар. Ошону окусак болот. Анан албетте баягы эме боюнча, эми кыргыз тилинде боло турган болсо, мен айтат элем көбүнчө баягы тил байлыгыбызды өстүрүш үчүн Манасты окуп чыгыш керек деп ойлойм да. Манасты, Сынган кылычты окуш керек. Баягы Маркумдар үнү деген китеп бар. Маркумдар үнүн окуш керек. Мисалы үчүн, эгерде биз тарыхты билбей турган болсок, өзүбүздүн тарыхыбызды билбей турган болсок, анда келечекке жол таба албайбыз да. Ошон үчүн ушул китептерди сөзсүз орусча окусаңыздар, 48 законов власти деген китеп бар. Бийликтин 48 мыйзамы деген китеп бар да. Мисалы үчүн, эгерде адам ошону туура пайдалана турган болсо, көп сабак алат да. Биринчи мыйзамында мындай деген мыйзам бар да. Никогда не затмевай своего господина дейт да. Эч качан өзүңдөн өйдө турган адамдын башын аттаба дейт. Башын аттаба деген сөз бул баягы өзүңдөн өйдө турган адамдын уруксатсыз бир иш кылба деген маани. Мен атам менен мамилем баягы атама кыйынсына берет элем да. Раматылык атам тирүү турган кезде баягы жашсың да эми атамдын баягы сөзүн укпай анча өзүңчө акылдуу болуп, сөзүн укпай аяк бияктарга кетип калып, өзүң каалагандай иш жүргүзүп ошондой кылат элем. Анан ошол китепти алып калдым. 48 законов власти деген китепти алып калып, ошол биринчи мыйзамын окудум да. Не затмевай никогда своего господина. Эч качан өзүңдөн өйдө турган адамдын башын аттаба дегенде. Анан мен айттым да, ачкычтарды бериптир да. Эгерде сен адам эч качан дейт өзүнөн төмөн турган адамдын ага акыл үйрөтүшүн каалабайт дейт да. Сиз деле мисалы үчүн балаңыздын акыл үйрөтүшүн каалабайсыз да. Мисалы үчүн же болбосо баягы подчиненный да, мисалы үчүн кол астыңызда иштеген адамды сизге акыл үйрөтүшүн каалабайт да. Негизичи адам табияты ушундай. Анан тескерисинче, эгерде ошол өзүңдөн өйдө турган адамга бир нерсе жеткиргиң келсе, ага жакшысы анын тилин ал деген экен да. Анан мен ошентип атам ошого ушуну ишке ашырайын деп ошол мыйзамды. Мен көбүнчө китептеги нерселерге көп ишенем да. Жашоодо бирөө бир нерсе айтса ишенбешим мүмкүн, бирок китептен окусам, деп ишенем дагы, ошону жашоого ашырганга аракет кылам. Анан ошентип ошону ишке ашырып көрөйүн дедим да. Деп туруп ошол китепте айткандай кылып атамды угуп, баягы атама каяша сөз сүйлөбөй эме кылсам, атам кадимкидей менин баягы позицияларымды, ой жүгүртүүлөрүмдү, мисалы үчүн пикирлеримди колдоду да. Атам экөөбүздүн мамилебиз жакшы болуп кетти. Бул китептин ичинде тарбиялык дагы маанилери бар да. Ушундай эгерде адам туура тыянак чыгара турган болсо, ушул китепти окуса болот. Анан дагы көп китептер бар. Баягы адамды өзгөртө турган. Андан кийин эгер суроо болсо берсеңиздер болот. Суроо жок болсо анда биз чыгабыз, туугандар. Жакшы туруңуздар. Макул, мейли, болуптур. Жакшы туруңуздар анда эмсе? Жакшы эс алыңыздар. Сиздерден да Алла разы болсун. Мейли.